лумкасына сайып бергенде тиги жерден көчөттү отургузуп берип турасың. Бул чогулган жаштардын максаттары бир. Студент окуучулардан куралып, жалпы 100дөн ашыга келген. Тоо бетине алар кечке чейин Карагайдын 15 000 көчөтүн отургузуп үлгүрүшү керек. Президенттин Жашыл Мурас демилгесин жаштар колдоп, Кыргызстандын студенттери жашыл экономика үчүн коомдук уюму 7 дубандан жаштарды чогултуп, Теңир тоого келишкен. Кыргызстан студенттери жашыл экономика үчүн бириккен уюму инициатор катары чыгып, бүт 7 региондо ошондой лесопосадка өткүзүп келип жатабыз да. Буга чейин биз 6 регионду уже кыдып өткүзгөн болчук. Эми будан кийин Жашыл Мурас деп атын айткан болчук. Анткени кийинки жылдар бул лесопосадкабыз долбоор катары уланып кетет да. Көчөттөрдү тигүү ыкмасы менен жаштардын коопсуздугу Нарын Токой чарбасына жүктөлгөн. Жашыл Мурас долбоору башталгандан тарта жалпы 200 000 чукул көчөт отургузулган. Буга Токой чарбасынын салымы зор. Негизинен Токой чарбанын жумуштарында ушундай тигип койгон менен таштап коюлбайт. Сөзсүз түрдө бул дополнение лесный культурда коебуз, толуктап турабыз. Анан жагакчы дагы акыркы жылдары уже бул көчөттөргө дагы отогонго дагы каражат бөлүнүп, жакшы колдоолор уже башталды. Ушу менен Жашыл Мурас долбоору ийгиликтүү аяктады. Эми аларды өстүрүү биринчи маселе болуп, жергиликтүү бийлик ирригация көйгөйлөрүн чечүүнү колго алышты. Айрым жерлерде тигилген көчөттөргө суу жеткирүү иши курч бойдон. Алишер Аскарбеков, Нооруз Аблаев, Флато 24, Нарын облусу.